Урматтуу достор, бул менин анализим. Аны эч кимге таңуулабайм жана таңуулай да албайм. Бизде демократия, аны бардыгыңыздар билесиздер. Ар ким өзүнүн оюн айтканга жана жазганга укугу бар. Бирөөнүн радикалдык түрдө мени мындай жазба, мындай позицияны колдобо дегенге укугу жок. Ошол эле учурда мен ар бириңиздердин пикириңиздерди угам жана сиздерди дагы негативден алыс болууга чакырам. Темадан кетпестен улантайын. Украинада болуп жаткан процессти тагыраак айтканда согушту көрүп жүрөгү ооруп жатат. Ушул нерсе керек беле? Бир тараптуу эле карап жаман көрүп жатабыз. Бирок ушул нерсеге ким жеткирди? Россия чоң держава, а Украина Россиянын бир эле облусундай болгон мамлекет. Каалайбызбы же каалабайбызбы? Россия Федерациясына бир дагы чоң держава сес көрсөтө албайт. Сес көрсөтсө дагы дипломатиянын негизинде гана санкция киргизип жатышат. Ал эми акыркы 8 жылдын ичинде Украина НАТОнун долбооруна айланган. Бул ыкма менен НАТО Украинаны аскердик полигон катары колдонуп, антироссиялык агрессияны күчөтүп, антироссиялык күчтөрдү топтоп баштаган жана жетишинче курал-жарактар менен камсыздап, Украина аскерлерин өз аскердик базаларында жакшы даярдыктардан өткөрүп келе жаткан. Бул кадамды Россия баамдап келе жаткан, анын үстүнө орустар үчүн эң эле коркунучтуусу бул союздан калган ядерлик полигондорду ишке киргизип, ядерлик державага айланабыз деген Зеленскийдин амбициясы Россиянын сабырын түгөтүп, оюбузга келбеген кадамга барып салды. Украина геосаясий туткунда калды, бирок бул көйгөйдү алдын алган Зеленскийде чоң мүмкүнчүлүк бар болчу. Акыркы бир жылда Кремль бир канча ирет Украин бийлигине кайрылып, өзүнүн өтүнүчтөрүн айтып жатты. Бир канча ирет жолугушууну көздөдү. Тет-а-тет өткөрүүгө көп жолу кызыктар экенин билгизди, бирок баш тартуу алып жатты. Көп суроолор жоопсуз калды. Россиянын аброю дүйнөдө түшүп жатты. Эгерде ядерлик полигон ишке ашып кеткенде, НАТО Украинанын арты менен биринчи ирет Крымды алууну көздөп согуш ачмак. Бирок орустар ага жетишин каалаган жок. Союз тарагандан бери Россия батыш өлкөлөрүнүн экономикалык жактан көз каранды болуп келе жаткан. Акыркы жылдары Американын санкциялары орус бийлигин чарчатып бүткөн. Азыр толук экономикалык үстөмдүктөн орустар котулду. Эми Кытай, Индия, Араб Эмираты, Орто Азия менен жаңы экономикалык жолун куруп башташат. Тескерисинен Америка менен Европанын көпчүлүк өлкөлөрү нефть менен газды Россиядан алышчу. Эми ал мамлекеттерде нефттин баасы асман чапчыды. Бул жактан чоң кризиске кабылыштары толук мүмкүн. Ал эми орустардын аскердик техника, курал-жарак жактан жоготууларын карай турган болсок, согушка кеткен чыгымдары, жарактан чыккан эски танкалар, жарактан чыккан вертолеттор, керек болсо Су-57 көп функционалдуу истребительдерин дээрлик колдонушкан жок. Бир нече жолу учуруучу ракета «Смерть» жана «Град» системасы гана колдонулду. Бирок Россия курал-жарактарды калыбына келтирүү жагынан тездиги боюнча дүйнөдө биринчилердин катарын ээлейт. Бир айда жоготууга учураган техникаларын ордун толтурууга кудурети жетет. Ошондой эле бул кадам менен Россия өзүнүн аскерлерин жана техникаларын сыноодон өткөрүп алды. Ортодо Украинага эле жаман болду. Канча деген адамдар каза болуп, 5 миллион эли качкын болду. Инфраструктурасы талкаланды, аскердик объектилер жок болду. Азыр болсо Киев толук орус аскерлеринин курчоосунда калды. Күйүүчү майы жок, Украин техникалары токтоду. Бензобактары, запаста катылган АЭС-тери орустардын курчоосуна өттү. Бардык жактан курчалды. Аз күндө толук түрдө Киевди штурм кылышат. Мына оюн эмнеге алып келди? Эгемендүүлүктү жоготуу кандай оор нерсе, өтө өкүнүчтүү. Согуш өтө жаман нерсе. Азамат Баяманов. Жаңы келишим. Улуу Британияга ишке алууда кандай талаптар коюлат? Улуу Британиянын айыл чарба программасына бир нече мамлекет катышып келет. 2019 жылдан 2024 жылга чейинки мөөнөткө белгиленген программа эми Кыргызстанга да эшигин ачты. Анын алкагында өлкөгө 1000 жумушчу орун берилет. Бул жааттагы келишимге эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борбору менен Улуу Британиянын AGR компаниясы кол койду. Эми Кыргызстандын жарандары Англияда 6 айлык ишке орношуп, айыл чарбасында жаңы ыкмаларды өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк алат. Эдил Байсалов бул кызматташтык Кыргыз-Британ мамилелерин бекемдерин айтат. Бүгүнкү күндө мекендештерди мыйзамдуу түрдө жумушка орноштуруу максатында дүйнөнүн алдыңкы экономикасына ээ болгон Улуу Британия мамлекети менен кызматташуу түзүлдү. Бул жалаң эле каражат табуу эмес, жергиликтүү маданият жана эмгек этикасы,
алдыңкы технологиялар, эмгекти уюштуруу жана башка жаңычылдыктар менен таанышууга да шарт түзөт. Министрлер кабинети эмгек мигранттары үчүн жаңы багыттарды ачуу боюнча жигердүү иштерди улантат. Бул иш артыкчылыктуу багыт болуп саналат. Антикризистик чаралар жаатында маанилүү орунду ээлейт. Программага ылайык жарандар эмгек келишиминин мөөнөтү аяктагандан кийин өз мамлекетине кайтып келүүгө милдеттүү. Жакынкы арада арыздарды кабыл алуу шарттары борбордун сайтына чыгат. Бул тууралуу жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борборунун жетекчиси Кубанычбек Ахматбеков билдирди. Кыскача айтканда, жумушчуларды 3 тармакта алабыз: мөмө жемиш, жашылча жана козу карын терүү сектору бар. Кайсынысында иштөөнү жумушчулар өздөрү тандашат. Жашылча тарабына физикалык күч көп талап кылгандыктан иши оор. Бирок ошого жараша айлыгы жогору. Мөөнөтү 6 ай, аялбы эркекпи айырмасы жок. 18 жаштан жогорку куракта болушу керек, англис тилин билүүсү шарт эмес. Аны жумушка кабыл алуу учурунда маектешип тактайбыз. Дагы толук маалымат берилет. 2019 жылдан тартып Улуу Британияда өкмөттүк программа ишке кирген. Анын негизинде айыл чарба иштерине чет элдик жарандарды тартуу үчүн квота бөлүнөт. Булак, Марал ФМ, Чекитке ИЖ. Москва менен Киев Чернобыль АЭСин биргелешип кайтарууга макулдашты. Орусия тарап Украинанын аскерлери менен Чернобыль АЭСинде коопсуздукту биргеликте камсыздоону макулдашты. Бул тууралуу Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова билдиргенин РИА Новости жазды. Орусиянын аскерлери Чернобыль АЭСин анын коопсуздугуна зыян келбегидей кылып көзөмөлгө алды. Станциянын күзөт батальонундагы украиналык аскерлер менен ал жакты чогуу кайтаруу макулдашылды, деди Захарова брифингде. Ошондой эле ал Орусия тарап бул объектинин сакталышын камсыздоо үчүн дагы күч жумшай турганын кошумчалаган. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режиминин басмырлоосуна, геноцидине кабылып келгендерди коргоо жана бул үчүн Украинаны демилитаризация жана денацификация жасап жана Донбасстагы жай жашоочулардын канына забын болгондорду аскер сотуна берип жоопкерчиликке тартуу пландалып жатат деп айткан. Орусия анын куралдуу күчтөрү аскерий соккуларды Украинанын аскердик инфраструктурасы менен күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын билдирет. Орусиянын колдоосу менен ДР жана ЛР топтору да өз аракеттерин улантууда. Путин Украинаны оккупациялоо туурасында кеп жок экенин айтат. Булак, Назар Ньюс, Чекитке ИЖ. Өзбек министри: биз Украинанын бүтүндүгүн жактайбыз, Луганск жана Донецк республикаларын тааныбайбыз. Өзбекстан Луганск жана Донецк республикаларын тааныбайт. Бул тууралуу 17 мартта Өзбекстандын Тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Олий Majlis Сенатынын жалпы жыйынында билдирди. Өзбекстан Республикасы Украинанын көз карандысыздыгын, эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн жактайт. Биз Луганск жана Донецк республикаларын тааныган жокпуз, деди Камилов. Мындан сырткары Украинадагы оор кырдаалды эске алуу менен Өзбекстан бул өлкөгө гуманитардык жардам берүүнү улантаарын айтты. Муну менен катар Украинадагы жаңжалдан кийин Батыштын Орусияга карата киргизген санкциялары Өзбекстанга түз таасирин тийгизип жатканын, Ташкент үчүн бул санкциялардын терс таасирин жоюу маанилүү экенин белгиледи. Булак, Супер, Чекитке ИЖ.